25 март 2025 жыл Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн дин кызматкерлерине кызматтык унааларды тапшырууга земе болуп атат. Бул экинчи этабы. Бул этапта Кыргызстан аймагындагы бардык казият кызматкерлерине ар бир казиятка бирден автоунаа жана биринчи этапта албай калган райондун баш имам хатиптерине ыйгарылат. Урматтуу казыгелер, каздамлалар, урматтуу районубуздун баш имам хатиптери, урматтуу кесиптештер. Берекелүү болгон ыйык Рамазан айында Кудай Таала тарабынан дагы бир ушундай бир дөөлөтү, неаматы бизге ыргоолонуп отурат. Алла разы болсун. Журт башчыбыз тарабынан Садыр Нуркожоевич дини чөйрөдөгү кызмат дагы бир жакшырыш үчүн колдоосун көрсөтүп турат. Мына бүгүн бардыгыбыз күбө болуп отурабыз. Экинчи этапта биз дини кызматкерлерге президентибиз тарабынан берилген белек автоунааны сиздерге тапшырып отурабыз. Кызмат болсун. Ana, Nurdun Kazeke, kurtlu olsun ha, berekeli olsun, maylı sütlü olsun, dinimizin önümüzüne, memleketimizge kızmat kurşun mine verin. Президентибиз тарабынан дин кызматкерлерине экинчи рет кызматтык автоунаа тапшыруу аземинде турабыз. Ошол мына баш имам хатиптер, казылар ошо кызматтык автоунааларды алышты. Ошолордун катарында биз дагы Баткен казыяты мына ушундай ак тулпарлуу машинелүү болдук. Негизиси ошол президентибизге ыраазычылык билдиребиз, рахмат айтабыз. Алла разы болсун. Мындан ары ошо диндеги болгон кызматтарыбызды дагы арттырып, дагы элге жакын болуп, дагы жакшы иштерди кылууда болгон күчүбүздү жумшайбыз иншалла. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул бир тарыхый күн. Кыргызстан тарыхында эч качан мындай мамлекет тарабынан унаа берүү, ушундай санда унаа берүү болгон эмес. Ошон үчүн мен жеке оюм бул иш-чараны, бул ишти баалай билишибиз керек. Кадырлап, бактап, ушул берилген машиналарды максаттуу элдин жана диндин кызыкчылыгына колдонууга чакырып кетем баарыңыздарды.